баарыбыз биригебиз деп окшошконго мушташкан эшегине жараша тушагы деп чогулуп алыптыр. Биз ким чогултуп койгон силерди? Эми менен окшоштор чогулуп алыптырсыңар. Мадумаровка эмне үчүн ушак менен гана заниматься этесиңер десе, ага как раз тиги Калмаматов кошулуп калыптыр. Ушак сүйлөө, эми азыр алмадан калган, аябай окшош сүйлөйт да. Анан элде ушактап койсом эле баягы илгери кыргызча айтканда кулакка тепмей деген сөз да, ошентип кулакка тээп жаман үйрөнгөнсүңөр. Анын акчасы барбы жокпу текшергенди коюп, өзүңөрдүн жеген акчаңарды косуп коюп койгула ордуна. Канат Исаевке таң калдым, эми ал кичине башкага салыштырмалуу мындай этичныйраак болчу да, кечегине от алып бир сөздү эки жолу кайталап, кайра жокко ким чыгарат? Өтпөйсүңөр силер, себеби дегенде 80% элдер настоящий время колдоп атат. Мына биз агитация болуп жүрөбүз. Канат Исаев камалчу неме? 7 област, түндүк, түштүк, батыш, чыгыш бардык бүт эл колдоп атат. А силерди ким колдоп атат? Силер уюшулган 5-6 дежурный дежурныйлар өзүңөр колдоп атасыңар. Мурда кайда жүрдүңөр беле? Ушуга жооп бербечи. Мурда кайда жүрдүңөр беле? Эшекте калып жүрдүңөр беле? Элдин кыжырын кайра кайнатып атасыңар да, тиги туруп алып. Булар бири-бирине эле мактап коюп, мен кыйын экенмин деп ойлоп атасыңар силер. Эл силерди шайлаган жок да. Биз эч жагын шайлап койгонбуз да Садыр Нуркожоевичтин. Ал хам азыр келип турса. Жана Канат Исаев акча менен өтүп жүрүп көнүп алгансың да, мурунку шайлоолордо Кыргызстан партиясында жүргөн булчу. Булар ишендейт акчабы деп таң калып калып атышат өзүлөрүнүкү. Сегизбаевдин уюп чыгышты. Кулумду деген айылдан, 7 жашардан Кулумдуда жүрүштү. Садыр Нуркожоевичти 7 жашардан 70 жаштагы абышка кемпирлерге чейин колдоп атат. Кайдагы сөздү таап чыктыңыз сиз? Ошол жалган ошол. Мына Кулумду айылын тургуну айтып атат. Мадумаров жалганчы, аферист. Баткен. Анан Мадумаров грамотныймын дейсиң? Доказать ете албаган далили жок эле. Калмаматов ладно, тупой экен, элмар бинде аныч, ал орусчаны даже нормально сүйлөй албайт. Кореяда дүңгүрөп жүрөбүз. Кыргыздын жигиттери. Кореяны дүңгүйтүп койдук десеңиз. Кайсы каналдан болсуз? Кайсы каналдан болсуз? Кайсы телевидение? Кайсы телевидение керек эле сизге айтыңызчы? Порно. Саламатсыңарбы урматтуу калайык калкым, кыргыз элим, кыргызстандыктар жалпы. Мен сиздерге бүгүн ошо кайрылуу жазайын дедим, кечиндеги дебатты көрүп алып, аябай жинибиз келип атат. Карапайым элдердин жини келип атат да. Ал жерде программаларын айтып, кандай кылып өнүктүрүү жөнүндө айтат го десе, отуруп алып эле Садыр Нуркожоевич деле жамандашты да, биринчиси. Уят эле нерсе. Ошо программаңарды биз эмкичекте окуй элекпиз да. Мисалы Адахан Кимсанбаевич, Каныбек Капашевич, бир эле жанагы бир чоочун жигит бар экен, Аймен Касенов. Ошол гана соответствует эте турган суроолорго жооп берди. Калган баары эле баягы эле эски байкуш кыргыздын карапайым адамдардын баарын калпайтып алдап жүргөн кыргыздын жарандарын дагы алдайбыз деп ойлоп атышты да. Чынына келгенде азыр кыргыздын карапайым элдердин баарынын көздөрү эч жагы ачылып, баардык чындыкты билип калышкан. Акыйкатты билет Бүт баардыгы тең. Азыр алдай албайсыңар мурдагыдайчы. Мурда ошентип алданып жүрүп, анан аягында мынакей Садыр Нуркожоевичке каршы чыккан бар кыргыз элине каршы деп эсептейбиз биз. Мына жөнөкөй жарандар. Экинчиден мындай программа айтпай эле Садыр Нуркожоевичти жамандап атасыңар. Мен силерге айтайын дедим эле. Биз Бишкекте, мен 42 жылдан бери жашайм. Ушу бишкектиктер жакшы билебиз. Жалгыз гана Аскар Акаев кеткенден баштап легитимдүү Садыр гана Нуркожоевич болду да. Аскар Акаев 2005 кетти, анда алдап салдап эле бири-бирин сүйрөп келе беришчү. Болгон президенттин бардыгы тең легитимсиз болчу да. Бир эле Садыр Нуркожоевич легитимдүү болду. Себеби дегенде эл өзү алып келди. Экинчиден ошол именно конституцияга ылайыктуу кылып туруп, өзүлөрү парламент шайлады да. Калгандары мыйзам чегинде кетти. Анан уялбай анан кечегине отуруп алып атышып, эми эле колунан Сооронкуловага да кайрылайын дедим. Эми аял кишисиңер, бирок сот болуп, сот боюнча деп закондо айтып атасың, силерди текшерсе, силердин деле аркаңар таза эмес. Эгерде силер ошондой аябай таза болгон болсоңор, Сооронкулова, эмне үчүн соттун бардыгы тең бүт эле жалдама сот болуп калды? Мен мисалы 6 жылдан бери соттошуп келатам. Ага чейин дагы далай соттошком. Мен ошо сот системасын башканы билбей, любой убакта келип чакырсаңар, любой убакта барып кайсы сот кандай чечим чыгарган жөнүндө айтып бере алам да. Эгер сот болуп силер президентке ылайыктуумун деп айта алсаңар, эмне үчүн сотторду до такой степени опустили? Мына беспределге кылып салдыңар. Эмне үчүн ошол кезде ошолорго айткан жоксуңар?
Канча жабыркап жүрдү Каныбек буга болсо, Каныбек, мындай да, силер биринчи жолу баллотироваться этип өткөн кезде ошол туңгуштагы жер боюнча маселе элдерге жер обещать этип туруп анан өткөнсүңөр. Ошол кезде биз деле бар болчубуз. Кээ бири алып калды, кээ бири албай калды. Анан ал жагында карашыңар керек. Бакылдап эле ким келсе эле текелей болобу бак эле дейсиң, колуңан эчтеке келбейт. Анан Адахан Мадумаровичке да айтайын дедим эле, баарыбыз чогулуп алып дейт. Бул кыргыз элинин жини нерви кашайып атат. Мына жөнөкөй жаранбыз. Биз жокко чыгарып, биз төңкөрүш кылабыз деп түшүндүк биз кече телевизордон көрүп атып. Себеби дегенде мына баарыбыз биригебиз деп окшошконго мушташкан эшегине жараша тушагы деп чогулуп алыптыр. Ким чогултуп койгон силерди? Именно окшоштор чогулуп алыптырсыңар. Просто бул жерде кыргыз элине каршы чыгып атасыңар. Ай, конституция мынтип сүйлөп атат. Бул жерде китеп күнөөлүү эмес, ал жаны жок китеп дейт. Жаны жок китеп болсо эмнеге конституция туура келбей атат деп какшап атасыңар анда силер? Конституцияга туура келбейт деген сөздү силер айтпашыңар керек. Биз өзүбүз күнөөлүбүз. Күнөөңөрдү эми билдиңерби? Эмне үчүн эле ошол эски азыр аларыңар мындай трюктарыңар не пройдет. Силердин себеби дегенде дагы алдайбыз деп ойлодуңар. Анан конституция элди мындай эптеп кулакка тээп көлүп калгансыңар. Ошон үчүн силер конституция жаны жок китеп, ал жаны жок китептин эч кандай бир жерде тиешеси жок деп туруп өзүңөрдү противоречить этип атат өзүлөрүнүн. Кайра конституция боюнча туура эмес экен. Бир эле жалгыз эле экинчи президент деп эсептелет Садыр Нуркожоевич. Себеби ортодогу жанагы Бакиев дагы Отунбаева эми эч ким деле мындай президент деп ойлобойт, ал жөн эле келип туруп калган. Анан берки жана Атамбаевдер бардыгы тең эле өзүңөр алып келгенсиңер. Экинчиден могу жаны жок китептин зыяны жалаң бизнес кылып алганда, мисалы Текебаевди аябай укмуш автор кылып аттыңар эле. Акча менен гана кирип калышканда силер ошон үчүн жана парламентский деп какшап атасыңар, ошол силердин аркаңар былыңар чыгат деп. Кыргыз эли жөнөкөй мына атайын келип мен бүгүн сүйлөйүнчү деп келип сүйлөп атам силерге. Болбосо кыргыздардын жини келип атат аябай силергечи. Анан төңкөрүш кылам деген үчүн силерге иш козгош керек болсо. Кечегиден кийин невозможно кечегини дебаттан көргөндө бир программаңарды айта алган жоксуңар дагы. Бүт баарыңар ушу Аймен Касенов гана ушу соответствующий эткидей болуп реально калыс жооп берип атты, калганыңардын бардыгыңар тең. Бүт сөзүңөр бир да биригип алып төңкөрүш деп айткан үчүн иш козгош керек болсо силерге. Мына кыргыздын простой жарандар атайын келдик. Бизге окшогондор толтура керек болсо. Мына өткөндө могу Бакай чыгып туруп жардам бергиле байкуштарга дегенде мен деле айттым, мына бир пенсиямды берейин деп. Ошол сыяктуулар толтура да. Колдон чыккандын баарын мисалы биз бекер иштеп атабыз. Бекер. Өзүбүздү бизди чакырган эч ким жок бекер иштеп. Биз өзүбүз келип туруп бекер иштейт турабы? Бекер иштейбиз деп туруп кел бекер иштеп берип атабыз да. Анан сен да бир эки ооз сөз оюңду айт, анан кечке мен сүйлөй бербей кана кайра улайын мен. Бул эски мына чириген олигархтардын миллиондогон акчасы болсо, Садыр Нуркожоевичтин артында миллиондогон карапайым эл турат. Ошо карапайым эл 30 жылдагы кыйналгандыктарынын себебинен Садыр Нуркожоевич келсе, ушу карапайым элдерге жыргалчылык жашоо келет деген үмүттө мына карапайым элдер биз өзүбүз бекер иштеп ушу Садыр Нуркожоевичти бийликке алып келип жакшы жаркын жашооду көрөлү деген максат эле болуп жатат. Себеби 30 жыл ичинде мына карапайым элдер канчалык кыйналдык. Муну бүт Жет областынын элдери. 10 күндө жасап койду го. 10 күндө. Азыр результаттарды иш жүзүнө ашып атат. Мынакей премьер-министр Ио аткаруучуну алып келди. Ана силер болсо талашып атпайсыңарбы? Мисалы ал жалгызда Садыр Нуркожоевич келип, муну коёюн десе, силер каршы чыгасыңар, кайра башканы кой. Эл деген көп да, анан өзүңөр кайра каршы чыгып алып туруп, анан өзүңөр кайра кеп кылып атасыңар да. Биринчи айтарым могу именно Мадумаровка эмне үчүн ушак менен гана заниматься этесиңер десе, ага как раз тиги Калмаматов кошулуп калыптыр. Ушак сүйлөп, эми азыр алмадан калган, эки ушакчы аябай окшош сүйлөйт да. Анан элдер ушактап койсо мене баягы илгери кыргызча айтканда кулакка тепмей деген сөз да, ошентип кулакка тээп жаман үйрөнгөнсүңөр, ал трюктарыңар уже болбойт. Себеби элдер уже түшүнүп калды. Силер ошентип жамандаган сайын элдин кыжыры кайнап, көбүнчөсү кайра кошулуп кетип атат Нуркожоевичти көздөй. Аны эл алып келди, эл. Анын акчасы барбы жокпу текшергенди коюп, өзүңөрдүн жеген акчаңарды кусуп коюп койгула ордуна. Силер өзүңөр деле көрбөйсүңөрбү? Силер Кыргызстанды жоготкону калганда Кудайдын боору ооруп, карапайым жарандар Садыр Нуркожоевичти алып келип өзүбүз. Ай, конституциянын кереги деле жок болчу, чынын айтсачы. Биз алып келип хан шайлап алганбыз, эч ага эле. Азыр деле шайлайбыз. Эч ага эле хан шайлап койгонбуз. Азыр дагы шайлайбыз. Анан силер административдик ресурс дегениңер калп. Административдик ресурс болгон жок. Бул жерде элдин баары өсүп келип атат. Бүт жерге мына биз канча жерге бардык. Ушу штабта жүрөсүздөр, сиздер жүрөсүздөр, бүт бекер эле моякта, Бекер. Өздөрү эле келип жардам берип, ыктыярды. Эже айтсаң сизге бирөө акча төлөп атабы? Жок, биз өзү карапайым эл 30 жылдан бери кыйналгандыгыбыздын себебинен өзүбүз бекер
келип иштеп жатабыз. Себеби биздин келечектер бизчелик кыйналбасын, эркин жашоодо жашасын. Булар силер 30 жылдан бери иштедиңер. Кандай гана эмеде мансапта отурбадыңар. Жыргатканыңар кана дагы кайрадан түгөтүп бүттүңөр силер. Каяктагы жок нерселерди бүт өзүңөрдүн программаңар жок. Силер бул жерде ажылдашып эле бириңерге суроо жоопту өзүңөр берип, өзүңөрдүн эмеңерди программаңар силер ушак кууш экен да мындай. Ай, баркыңар кетти. Ошентсек булар ойлоп атат. Садыр жамандасак биздин рейтинг көтөрүлөт жок. Жок, түштү кече особенно. Кечегини Нөл болуп калдыңар, нөл. Төңкөрүш деп атат да. Силер бул деген преступление деп коет. Чогулуп алып жокко чыгарабыз дейт. Канат Исаевка таң калдым. Эми ал кичине башкага салыштырмалуу мындай этичныйраак болчу да. Кечегине от алып бир сөздү 2 жолу кайталап, кайра жокко ким чыгарат? Өтпөйсүңөр силер. Себеби дегенде 80% элдер настоящий время колдоп атат. Мына биз агитация болуп жүрөбүз. Канат Исаев камалчу неме? Булардын баары тең төңкөрүш кылабыз дейт. Эмне үчүн элдер силерге чыгып каршы сүйлөп койсолор, алып барып желкеден апарып камап жүргөн. Азыр силер төңкөрүш тууралуу сүйлөдүңөр. Бүт Кыргызстанга сүйлөдүңөр. Мына Мадумаров, Канат Исаев, Калмаматов үчөөңөр өзгөчө катуу кеттиңер. Шайлоодо баа тиги Соке менен тиги эме чыкканда, Бабанов чыкканда, ошондо видеосу чыкпады беле Канат Исаевдин акча тараткан видеосу чыккан. Аны көргөнбүз, аны көргөнбүз. Көрдүңөр беле? Жок, кечегини мынтип атат да Канат Исаев. Мына төңкөрүштүгө сен даярдангансың. Канат Исаевди дагы даярданып атсаң керек, Бага үйүңөрдү өрттөйбүз деп айткан деп Мадумаров айтып атса, жок мен андан коркпойм дейт. Элдин баары кетсин деп чыккан. Эмнеге кайра койдуңар силер, я? Силерди эч ким көргүсү да келбейт. Анча-мынча өзгөрдүн фанаттары бар экен, жалдап алган. Аныңар сүйлөй берсин. Бүт Кыргыз эли колдоп аткандан кийин силер Кыргыз элине каршы чыгып атасыңар. Булардын тиги Мадумаровдун ставкасы бул болуп атат да. Мен ушинтип койсом, тиги оштуктардын баары мага салат деп ставкасы. Мына айтыңыз жежеке. Мисалы үчүн мына Калмаматов айтып атат. Баткенде жер астында ушундай нефтилер бар дейт. Нефти да бар, газ дагы бар. Ошону билет экен, ушу мезгилге чейин иштетип эмне үчүн элге жумшап атат? Булар жең ичинден Өзбекстанга сатып атат. Ошол акча кайсы жака түшүп атат? Ошого жооп бербейби? Ошо Баткен керек болсо ошо Баткен областындагы эле ошо газ, нефти бүт Жет областы багып, бүт кризистен чыгат. Ошону билет экен. Эмне үчүн ошол жерде ушу күнгө чейин иштетпеди? Ошо бөлүп жарып, ошондо аракет кылып атат да. Мадумаров делечи карабайсың. Эки прописка кылгыла убактылуу десе, ал эки тараптан колдоп атат. Айткылачы мына түндүк да, түштүк да, эжек айтсаңыз. Бүт баары Кыргызстан бүт колдоп атат, 6 миллион киши. Жет област, түндүк, түштүк, батыш, чыгыш бардык бүт эл колдоп атат. А силерди ким колдоп атат? Силер уюшулган 5-6 дежурный дежурныйлар өзүңөрдү колдоп атасыңар. Өзүңөр колдоп келген. Ушунчалык мына азыр каршылар болуп атыптыр, пиарларды шумдук кылып айтып атыптыр да. Эми мен бир жерге барсам мынтет Садыр Нуркожоевич деген пенсия төлөбөм деп айтыптыр. Бул эмне деген тамтык? Ал кезде Улукбек Кочкорович дегенсиң, ошол кезде между прочим соцфонддун баары банкрот болду, эчтеке жок деп атканда. Азыр элдер жаман пиарларды айтып атты. Уят да, мен наоборот айтып андай эмес. Тескерисинче бүт баары акча элдерден алып атпайбы, ошону төлөп берет. Бюджеттин баарын жеп кеткен кимдер? Силер мурда кайда жүрдүңөр беле? Ушуга эле жооп бербечи. Мурда кайда жүрдүңөр беле? Эшекте калып жүрдүңөр беле? Элдин кыжырын кайра кайнатып атасыңар да, тиги туруп алып туруп. Аллергия кылып, кишинин баары бүт невозможно. Ошо тегеректегилер бизде жашаганын баары каршы болуп, чуулдап, ойлонуп турганын баары кошулуп кетти Садыр Нуркожоевичке. Кечеки дебатка чыккандардын баары камалсын. Алар төңкөрүш кылабыз деп ачыгын айтып атат да, төңкөрүш кылабыз деп. Эми прописка, временный прописка кылабыз десең, аны да запрет кылып коюшуптур да. Булар өздөрүнчө турган эле бири-бирине булар бири-бирине мактап коюп, мен кыйын экенмин деп ойлоп атасыңар силер. Эл силерди шайлаган жок да. Биз эч жагын шайлап койгонбуз да Садыр Нуркожоевичту. Ал хам азыр керек болсо. Жана Канат Исаев акча менен өтүп жүрүп көнүп алгансың да, мурунку шайлоолордо Кыргызстан партиясында жүргөн булчу. Булар ишенбейт, акчабы деп таң калып калып атышат өзлөрүнүкү. Аябай таң каласың да, булар ушунчу көнүп. Жана бир бала айтпады, 50 миңден берип атат дейт. Токмок жаккачы. Жана Канат Исаев деген балдар отказ кылып тур, биз 50 миңди албайбыз, биз Садырга эле жүгүрөбүз деп атыптыр. Өлдүң да, өлдүң. Жок, андан көрө кошулбайбы буларчы? Кошулбай эле койгула, силерди баары бир биз жаман көрөбүз аябай. Силер баягы түрктөргө бүттү уже. Силердин дооруңар өттү. Бүттү, дооруңар бүттү. Эгерде ойлонсоңор, силер алып келип туруп акчаңарды кошуп туруп элге кайра төлөп. Андан көрө куса бергиле МТДне. Азаста кок деп куса бергиле анан. Чоң кусканда оосуң мурдуңдан кетип өлтүрүп албайлы кокуй. Асастан кусуп кутулгула. Кыргыз элин ушунча азапка тыктыңар, карызга тыктыңар, элди кредитке тыктыңар, мигранттыкка тыктыңар, анан дагы эми келип алып
Элге акыл айтасыңарбы? Жок, акыл айткандан мурда өздөрү акчаларын төлөп койсун. Кечегини бир айтып атат да Адахам Адумаров камалган эмес, себеби ал таза иштейт. Жеген үчүн камалган эмес болуш керек. Жерди сатып ийсеңер деле мынакей жүрбөйбүзбү, жерди сатып ийди деп коюп элечи. Ошон үчүн кошо бөлүшкөн үчүн анан камалбайт да. Бөлүшкөндөн баары камалбайт. Катуу бетке айтып койгондор камалат. Керек болсо кечирим суроо эмесин ачып ийбедиңер беле былтыр. Ковид болуп эл кыйналып араңдан зорго турганда чыгып эле айткан кишинин баарын Сооронбай Шарипович айтты да. Кимде ким иштеген жеринен коррупцияны байкасаңар айткыла деп айтты. Жаштар чыга калып айта калып анын баары эмне болуп кетти? Анын баарына иш козголду, алар камалды, алар качты, четке качып кетишти, кайра өзлөрүнө АТК жасашты да. Калпен каршылаштарды кармайды деген ой менен айтып турсуңар. Азыр настоящий эл Садыр Нуркожоевичти эми биз көргөзөбүз элдик бийликти. Эми көргөзөбүз. Элдик курултай деп койсо ошондон коркуп атат. Шашпагыла. Эми көрөсүңөр сонунду. Бир жолу айтайын. Кыргыз элим, кыргызстандыктар Садыр Нуркожоевичтен башка бир дагы таза киши жок. Келгенден баштап результат көргөздү ушул темпте кетсек, Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичтен башка бир дагы адамга биз ишенбейбиз кыргыз эли. Бардыгыңар ойлоңула дагы Садыр Нуркожоевичке салгыла. Ошол биздин айтарыбыз. Мына карапайым эл, пенсионерибиз жакшылыкка келдик. Жана да мына парламенттик башкаруубу же президенттик башкаруу деп келет. Ошол себептен президенттик башкаруу гана болуш керек. Себеби парламенттик башкарууну көрдүк. Бул жерде болуп жаткан окуяларга бир адам жооп бериш керек да. Мына кана ушу 30 жылга чейин ким жооп берди? Жоопкерчилик жок. Ичкен ичип бүт Кыргызстанды танап тоноду. Акырында Кыргызстан кокого жетип карыз болду. Коргогону парламенттик правление. Парламентте жыргаттыңарбы силер? Отуруп алыңар, мурдуңарды чукуп телефон ойноп эле. Жок, алар деген жана парламенттик көбөлдөр түшүнбөй атыптыр. Мисалы парламентте 100 120 депутат. Апам айтчу да мынтипчи көп суу ийиң аспайт, ийиң асса да терең аспайт деп. Булар чогулуп алып эле талашып тартышып элечи. Биз биякта эле кыргыз эли калып калган. Булар болсо мисалы бир партия элге бериш. Элдин бийлигин элге бергиле. Камкорлор болду мына. Канча деген бир туугандарыбыз сыртта темселеп, үй бүлөсүн бага албай, айла жоктуктан эли жерин, бала чакасын таштап кетти. Силер билесиңерби? 135 000 бөбөк бар Кыргызстанда. Ата-энесин күтүп отурат ушул жакта саргайып. Силерге окшогон Каныбек Капашевич тетиги бакылдаган гиттердин айынан бүт мекенин таштап, ушул жакта оокаты жүрбөй, иши жүрбөй, айла жоктон кетишти. Канча врач, канча мугалим, канча специалисттер кетип калды. Элдик контролду сөзсүз киргизиш керек да, антпесе болбойт. Элдер контролировать этип турбаса. Ошо жанагы тигилердин ошого жүрөгү түшүп атпайбы? Канат Исаевдин, жана Каныбек Капашевич кокку эми бияктан эчтеке кыла албай калат турбайбызбы? Биз мындай эле кыйшаңдасак келип бизди тепкилейт турбайбы? Илгери ошондой эле болду. Чортомандарды басып, баш көтөртпөйлү деген саясат да. Бул ошолорго көрүп. Ошо да негизи. Жок, ошого көрүп. Чортомандарды баш көтөртпөй, ушу чортоман кул боюнча кармайлы деген саясат да бул деген. Текшериш керек, ошолорду дагы. Ишо кандай көтөрдүк? Чортомандардан көрөсүңөр эми сонунду. Давай шоу көргөзөбүз. Өлбөй аман болсок. Көчөнкү дебатты көрдүңүздөрбү? Көчөнкү. Ошондон келип атпайбызбы атай? 154. Өзүм келди, бул өзү келди, бекер иштеп атабыз. Колдон келген 5 тиын 10 тиын болсо дагы берип атпайбызбы? Мисалы чөнтөктөн алып чыгып, мынакей могу жетпей атса муну алгыла. Биз бекер иштеп атабыз деп анча-мынчаны баарын өзүбүз чөнтөктөн чыгарып атабыз да. Мага окшогон толтура элдер. Себеби дегенде булар байлар биздин артынан тоголонуп көнүп калган. Биз бу жерде болсо ойлоп атат, административдик ресурс деп кече туура эмес. Ошол именно ошону көрүп алып деп атайын келдик да биз дагы. Биз агитаторбуз, келдик дагы атайын ошону түшүндүрө кетели кыргыз элиме дедик. Биз өзүбүз бекер иштеп, мекенчил партия болгондо эле бекер иштеп баштаган мен. Партияга бекер иштейм деп биринчи Руслан Тагайев менен ошол жака бардык, анан кийин өзүбүздүн районго кеткенбиз. Ошондон бери эле мына 2-мартта да чыктык. Ал жерде эмне мен чыгып ырымды окугам, ошондо Садыр Нуркожоевичту сизди ак кийизге көтөрүп хан кылабыз деп ыр чыгаргам. Ошолордун бардыгын тең эл мага окшогон эл толтура. 6 миллиондун жок эле дегенде жараксысы 1 миллион болсо дагы ошо 5 миллион эл колдоп турат Садыр Нуркожоевичти. Ошон үчүн көзүңөрдү ачкыла, ай, тууганыңарды айткыла, уят эми кой. Элге каршы чыкпагыла деп айтпайсыңарбы тууганыңарды, атаңарды, энеңерди, эжеңерди, өзүңөр бала бакыраңар айтпайсыңарбы, ай, уят. Мисалы, могу кечеки дебатка чыгып аткан могу каршылашкандар килеген Америкада эки эле киши койду го. Бизде болсо айнан 60 болуп кетип аран калыштыбы, акчалар жок. Айтпайбы ата энесине, ай.
Кой уят эми. Кыргызстанды жеп бүттүңөр. Кой уят, кой. Кудайдын астында күнөөлүү. Кудайдын астында болбойт. Кудайдын астында деп туруп, койгула деп тыйышыңар керек. Балдар тыйгыла силер атаңерди. Ата-энелер балдарыңарды тыйгыла, туугандар тыйгыла. Кой уят, Кыргызстанды жебегиле деп. Булардын уяты жок да жеке. Жана кечинде Жеп жана арам акча менен жеп алган уятын. Кечинде Атахан Кимсанбаевич Баткенде ошо сүлүктүдө бүт өзбектөрдү машина менен жалдап ташыды деп уялбай кайсы бети менен айтып атты экен да. Мен ошого таң калам да. Ошо ташып аткан мезгилде ташып аттың деп видеого тартып алып чыгарбайбы? Доказательствосы каякта? Именно мен мисалы үчүн Баткенде ошо жерде жүрдүм. Кайдагы бүт эл өзү агылып, өз дили менен келип аткан. Анан Атахан Кимсанбаевич барса 4 эл адам күтүп алса, бул кандай иш болуп атат? Садыр Нуркожоевичти жети жашардан Кулунду деген айылдан, 7 жашардан Кулундуда жүрүштү. Садыр Нуркожоевичти 7 жашардан 70 жаштагы абышка кемпирлерге чейин колдоп атат. Кайдагы сөздү таап чыктыңыз сиз? Ошол жалган ошол. Мына Кулунду айылынын тургуну айтып атат. Мадумаров жалганчы. Биз аферист. Баткен 200 кучач. Лейлек району бүт кыдырып, түрө кыдырып Атын көп сени. Кайдан тапты бул эмени? Айткандан тажабайт. Кимсанбаевич уят, бул сөздү сиз сүйлөсөңүз совсем эле уят. Мына Кулунду айылынын бүт баардыгын түрө кыдырып жүргөнбүз. Биз мисалы үчүн Кадамжай районунда дагы, Баткен районунда бүт кыдырып жүрөт го. Эмне үчүн? Калпыты. Кулунду. Мына Кулундунун сүйлөп атат. Ай, Кимсанбаевич болбой калыпсың ай. Уят болуп калды. Булардын пересадка жүрөгүн алмаштырыш керек. Жүрөгүн алмаштырыш. Жанагы 5 литр канын төгүп туруп кайра кан куюш керек. Жок, доказать этпей туруп же анан Мадумаров грамотныймын дейсиң. Доказать эте албагандай эмне? Далили жок эле. Калмаматовго ладно, тупой экен Элмар Бинданыч, ал орусчаны даже нормально сүйлөй албайт. Ал болсо үйлөнүп атыптыр, ал учениге окшойт мунун. Бирок Атахан Мадумаров башкаларга салыштырмалуу, грамотныйсыңар да силер кантип доказать эте албай туруп. Далили жок эле. Жок эле силер сүйлөп атасыңар. Уят болуп калдыңар. Бул немени көрдүңүздөрбү? Адыл Сегизбаев деген өзүнүн аны кууп чыгышты окуй мына. Жашаган жерине барды, жашаган жерине барса өзү менен чогуу барган бир 6 киши бар экен. Анан ошол жактан без агитатор, өзү агитация кылып жүрөт. Өзүнүн жеринен чыгып кандай уят кылып коюшту. Сиз эмне кылдыңыз элеңиз буга чейин? Бир иш кылдыңыз белеңиз? Кылбай туруп эмнеге келип атасыз? Кыдырып жанагы ичип жегендерди бүт тазалап жоготобуз дегенде Садыр Жапаров жок, мыйзам чегиндеге токтотуп койгон. Эгер токтотпогондо жанагы чейин үймөй кыдырмак да. Ошентип үймөй кыдырабыз деп толкуп атканда элди таратып ийбеди беле. Ай, мо эмени бери жанагы мынтип атат да. Чыксаң эле Садыр Нуркожоевичтин сүрөтү, тияка барсаң Садыр Нуркожоевичтин сүрөтү деп айтып атпайсыңарбы? Кыргыз элинин 90% колдогондун белгиси деп коет аны. Себеби дегенде ошонун баарын элдер өздөрү акчаны алып келип билдирбей атат, урушуп атат, бизди илбегиле деп атат. Бул болсо кече айтып атат. Силердикин илсе, Мадумаровго айтып атам кайрылып. Силердикин илсе тытып салабыз деп. Андай эмес, силерди митинг болгондо тытып салмак. Ошондо Садыр Нуркожоевич алып өзгөртүп тытмак, сүрөтүңөрдү эмес. Анан ошону Садыр Нуркожоевич токтоткон. Турабы баарыбыз тең мына митинг жүргөн. Эми сүрөттү көрүп алып көзгөр кытышса, эмне үчүн анда силер илип койбойсуңар? Эмне үчүн элдер силерди колдобой атат? Ушуга эле жооп берчи. Уяттан тияка барсаң деле Садыр административдик деп атпайсыңарбы? Жок. Ар бирибиз өзүбүз келип атабыз. Үйүмө илип койдум мен. Үйүмдө жашаган жерге илип койдум керек болсо. Өзүм заказ берип туруп. Бүгүн да барып туруп топларды заказ берем азыр жазып туруп Швеяга. Уктуңарбы? Элдин баары өздөрү кылып атат. Мадумаровду дегенде 5-inde деген балдар сабап. Эл тытып койгондо эптеп кучактап атып. Ошондо тытып коёрдум. Биз качырганбыз ошондо, Мадумаров. Садыр Нуркожоевич. Биз качырганбыз, Мадумаров. Тытып салмак ошол жерден. Куучач алды, чачыңды жумак. Бирден термек чыгармап атты. Дагы могу балдар ыймандуу экен кой деп чыгарып ийишти. Чын да уят. Мына Кулунду айылынын кишиси айтып атат, Кулунду боюнча кантип калып айттың? Мен Баткен шаарында турам. Негизи Садыр Нуркожоевичти колдогондо Кадамжайда күтүп алдык. Баткенден күтүп алдык. Кулундуга, Сүлүктүгө барып биз түрөө эме кылып жүргөнбүз. Анткени биз Садыр Нуркожоевичти колдоочуларбыз. Биз бекер иштейбиз. Анткени биздин келечек ушундай жаркын жашоо болсун. Биздей кыйналбасын деген ойдо. Анан бул жерде Атахан Кимсанбаевич сиз кимди көрүп кантип калп айтып атасыз? Буга мен эме кыла албайм. Кошулбаймын сиздин сөзүңүздө. Калп, калп. Жанагыз калп. Всё. Болду, мекендештер, рахмат, эжекелер, баарыңыздарга мына кечеки сөздөн кийин кыргыз эли бук болуп жөн эле ушундай түтөп кетти, эл түтөп кетти.
Түтөп жөн элечи. Ай дебат дегенде суроолорго жооп берип анан эмне программа айтпайсыңарбы? Садыр Нуркожоевичту ушактаган сайын Жамандап болду. Кечки ошону жамандаштым. Кечки жамандаштым, уятта, уят. Өзүңөр адамдык аброюңарды түшүрүңөр. Кыргызстандын оңолушуна каршы чыгып атасыңар, керек болсо. Адамдык аброюңарды түшүрүп алдыңар, өзүңөр. Ай, ансайын. Өлдүңөр эми соцсеттен талайт силерди. Мына көчөңкү немени блокировать этип салыштыр тиги дебаттарын. Элге жакпаган көп дизлайк болсо блокировать этип. Ооба, блокировать этип. Мен блокировать этип салдым. Мына соцсет реакция бериптир. Блокко түштүңөр. Өзүңөр эми үй түрмөдө гана жатасыңар да, карылыңар ошол жерде. Же тиги бетиңерди өзгөртүп, операция кылдырып, далай акчаңар кетип куурайсыңар го. Сен тиги куучач, Мадымаров чачыңды тармал парик кийип ал башыңа. Болду достор. Ошо менен бүгүнкү эме аяктады. Кудайым буюрса акыйкат үчүн күрөштү биз токтотпойбуз. Акыры элдик бийликти орнотобуз. Бүтүндөй жерде Кыргызстандын 7 дубанында, 400 айыл өкмөтүндө, 45 шаарында, 35 районунда бүт жерде элдик бийлик орнойт. Биз орнотобуз. Себеби Кудай Таалам бизге ошондой тарыхый мүмкүнчүлүктү берип атабы? Biz al мүмкүнчүлүктү бул жолу колдон чыгарбайбыз.